Борбор калаадагы 2 шайлоо округунан депутаттарды шайлоого саналуу күндөр калды. Мыйзамда бекитилген иш-чаралар өз мөөнөтүндө аткарылууда. Бул ирет добуш берүүчү бюллетендер даярдалды. 215.599 шайлоочулардын тизмесине киргизилген. Ушул 2 округ боюнча 120 участкада добуш берүү өткөрүлөт. Жалпысынан 215.758 бюллетень жазалды. Бул мыйзамдын талаптарына ылайык жана жалпы шайлоочулардын санына плюс 0,1% ашык эмес бюллетендер жазалыш керек. Ошого ылайык ушундай санда бюллетендер даяр болду. Бюллетендерди даярдоо учурунда техникалык себептерден улам жараксыздар да чыкты. Алар атайын жок кылынды. БШК бюллетендерди округдук шайлоо комиссияларына жеткирди. Добушканаларга болсо эрежеге ылайык шайлоого 3 күн калганда таратылат. Свердлов жана 1-Май райондорунда шайлоочулардын саны азыраак. Мыйзамга ылайык баардык округтарда добуш берүүчүлөрдүн саны бири-биринен көп айырмаланбашы керек. Мындан улам калкынын саны көп коңшу райондордун шайлоочулары бөлүштүрүлгөн. Лелин районунан 11 шайлоо участкасы 1-Май шайлоо округуна кошулду. Баягы шайлоочулардын саны округтар түзүп атканда шайлоочулардын санынын бирдейлиги эсепке алынат. Анда билесиздер 20% азыраак болушу мүмкүн, же көбүрөөк болушу мүмкүн. Ошол шайлоо округтарын бекитип атканда бизде 102 миң шайлоочудан бир мандатка туура келген да, бир округда. Ошого байланыштуу Лелин районунан 11 шайлоо участкасы 1-Май районуна кошулду, шайлоо округуна. Ал эми Октябрь районунан 2 шайлоо участкасы Свердлов шайлоо округуна кошулду. Үгүт учурундагы мыйзам бузууларга байланыштуу кайрылуулар текшерилүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясына ар кандай мүнөздөгү 19 арыз берилген. Ыкчам чара көрүү координациялык топко түшкөн 6 кайрылуу ал ошо мыйзамдын талабына ылайык Ички иштер министрлигине тиешелүү текшерүү жүргүзүү үчүн жиберилди. Текшерүүнүн натыйжасында ар бир жаранга анын кыймыл аракетине юридикалык баа берилет. Добуш сатып алуу боюнча дагы бүгүнкү күндө ошол Ички иштер министрлиги тарабынан тиешелүү иш аракеттер жүрүп атат. Мына бүгүн эртең бизге ошол текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча укуктук баа берип, бизге маалымат жиберишет. 28 ноябрда жалпы өлкө боюнча өткөрүлгөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо Бишкектин 2 районунда бир да талапкер жеңишке ээ болгон эмес. Тургундардын көпчүлүгү баарына каршы добуш беришкен. Мындан улам кайра шайлоо дайындалып, ал 27 февралга белгиленген. Бул ирет 1-Май округунан 26, ал эми Свердлов районунан 25 талапкер атсалышууда. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.